жүрөктөрдү жумшартып турайлы, жүрөктөрдү тазалап турайлы. Баарыбыз инсанбыз, кирбиз. Базарга барганда кирденебиз, саясатта кирденебиз, колубузга телефон алганда кирденебиз, көчөгө чыкканда кирденебиз. Ошону жууп тазалап турайлы, дабатка чыгып, тазалап турайлы, ыйлап, көз жаш менен тазалап турайлы жүрөктөрдү. Мамилелерибизди, ортобуздагы мамилелерди тазалап турайлы, Аллахтын жолуна чыгып. Айтып, иншалла, алхамдулилля, бул бир жумада, бир айда тартип бул. Эч кандай фарыз, важип, сүннөт эмес. Бирок сизге бизге кандай жеңил? Өмүр бою бере албайбыз. Бир айдын 3 күнү деген эмне ал? Бир айдын 3 күнү. 27 күн үйдө жумушта моундай жетет. Ошол 3 күндө эле жөн эле эконом кылып, өзүбүз, элибиз, ахиретибиз үчүн. Иншалла, баарыбыз ниет барбы, иншалла 3 күнгө чыгайлы Кудайымырса, а? Баарыбыз ниет кылып коелу. Баардык. Өзү ар ким өзүнө жоопкерчилик. Иншалла мен чыгайын. Бирок сөзсүз чыкканда оңолуу үчүн чыгайын. Не үчүн чыгайын? Оңдоо үчүн эмес. Эмне үчүн чыгайын? Оңолуу үчүн. Башка оңолоо, оңолбойбу? Ал экинчи вопрос. Мен оңолойн. Менден жаман адаттар кетсе, менде жаман адаттар бар. Ошону азайтайын. Менде жакшы адаттар аз, аны көбөйтөйүн. Көбөйтөйүн. Мен бүгүн иншалла бир сүрөнү билем. Даватка чыгып, экинчи сүрөнү кошоюн. Бүгүн мен 5 кишиге кызмат кылдым эле, даватка чыгып 10 кишиге кызмат кылайын. Кандай детиңиздер? Бүгүн мен 4 намазды имам менен окудум, такбир менен окудум. Бирөөсүн окуй албай калдым да кап. Даватка чыгып туруп 5 тең окуйын деп. Оңолууга, өсүүгө алдыга таштайын. Зикирлерди, дуаларды, адепти, кызматты, башкасын бардыгын. Жылына 40 күн, жылына 40 күн, бир жылда 40 күн иштек эмес. Сиз каерденсиз? Чүйдөн. Машалла, Нарынга барып келин 40 күнгө. Сиз каерденсиз? Гөлдөн. Баткенге барып келин 40 күнгө. Сиз каерден? Машалла, Баткенден. Сиз баргана көлгө 40 күнгө. Мусулмандар менен учурашып келиңиз, саламдашып келиңиз, аралашып келиңиз. Жакшылыктарды үйрөнүңүз, жакшылыктарды бериңиз. Дават жакшылыктарды алды бердинин аты да. Бардык жерге анам. Каяктан жаллабат. Машалла, сиз таласка барың. Каякта таластан? Сиз чүйгө келин, бияка келин. Аралаштырайлы. Аралаштырайлы. Бир жылда иншалла 40 күнгө барабызбы иншалла барабыз. Бекем ниет менен, ниет кылыш керек. Мындай алхамдулилла жакшы мажлистерде, сабактарда, мечиттерде ниет кылыш керек. Дарат менен отурабыз, алхамдулилла. Ниеттер кабыл болот, периштелер жазып атат. Ойлобоңуз, мен мындай болуп калды. Бекем ниет кылың. Периштелер жазат, Сиз азымдан мындай болсоңузчу, кийин ошондой эле ойдон каласыз. Өмүр ошо ойдон өтөт, мындай ойдон өтөт. Ошо менен бүтөт өмүр, мындай ойдон бүтөт. Тияка барганда дагы 5 жыл, ойбой. Кандай болуп калды буягы? Бул жактан алхамдулилла раз чечкимдүү бисмилла. Мына иншалла кошуна өзбек, булар да биздин бир тууганыбыз. Казак, булар да бир тууганыбыз. Тажик, булар да бир тууганыбыз. Уйгур туугандарыбыз, булар да бир тууганыбыз. Бүткүл аалам биздики. Биз бүткүл ааламдыкыбыз. Ошон үчүн иншалла бүткүл ааламга чыкканга 4 ай. Биз алхамдулилла чыгып келели. Өмүр бою ошо сокулуп келем деди адам. Кайсы ай? Сокулуп. Өмүр бою сокултан өтөрүз деби? Туурабы? Барыңыз яна. Турцияга, Арабстанга, Пакистанга, Бангладешке, Европага, ал жерге барып кичине чай берип келбейлиби? Тамак берип келбейлиби? Азан айтып келбейлиби? Намаз окуп келбейлиби? Мусулмандар менен бир кучакташып келбейлиби? Ой, мусулмандар, алхамдулилла, бейиште бир көрүшөбүз го экөөбүз, досум. Намаз таштаба, арамды таштабал, бизге жарашпайт депчи. Биз Алланы улуулайлы, дүйнөнү улугда мактабайлы, Алланы мактайлы деп. Бизде пайгамбарыбыз бар, Мухаммад Расул, ошого окшошойлу. Мен дагы окшошоюн, сен дагы окшош. Качан окшошобуз? Кел мына жолго чыгайлы даватка. Бүгүн 1% окшоштум. Чыгып келдим, 2%, 3%, 10% окшошуп калдым жашоомдо. Дагы чыгам, 15%ке окшотом. Дагы чыгам, 20%ке окшотом. Башка жака жеткирем, сизден жакшылык башка жака жетсин. Алланын жолунда мээнет. Сахабалар эгерде ааламга чыкпаганда бизге дин келмек эмес. Мындай жөнөкөй эле акылга салсаңыз, сиз каяктан мусулман болдуңуз? Жөн эле. Пайгамбарыбыз Меккеде туулса, Мединада өтсө, Мекке Мединадан башка чыкпаса, пайгамбарчылыкка чейин Шам мамлекетке барган. Пайгамбарчылыктан кийин Мекке Мединадан башка жака чыккан эмес пайгамбарыбыз. Анан бизге Орто Азия каякта, Мекке Медина каякта? Сиз каякта мусулман болуп калдыңыз? Сахабаларды пайгамбар ушундай тарбиялады, ушундай өстүрдү,
ушундай чыгарды ааламга, ушундай чачты, алар ааламдан аңтарып койду да. Ааламдагы караңгылыкты кетирип, жарыктыкты, зулумдукту кетирип, адилеттүүлүктү, таш боорду кетирип, боорукерликти орнотуп койду го. Бүткүл ааламга чыгып тур. Бардыгына чыгып. Ошон үчүн иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабалардын сүннөтүн улантайлы.